Мен Першин Георгий Георгиевич, министрликтин материалдык техникалык камсыздоо башкармалыгынын башчысымын. Аскер намым полковник. Жашым 37-де. Улутум орус. Аялым кыргыз. 2 балабыз бар. Амир, Тимур. Дүйнөдө канча деген мамлекеттер бар. Ошолордун ичинден мен Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстанда жашап, кыргыз кызына баш кошуп, кыргыз жараны болуп калганыма сыймыктанам. Мага кел. Жолдош полковник, офицер бакчанчы сыныбы Оңго. Солго. Артка кайрыл. Солго. Адам. Да. Быйыл 14-октябрда биз Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгын белгиледик. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жаралуу жолу узак жана татаал болгон. Ата-бабалар кыргыз жерин сактап, баатырдык менен коргоп келишкен. Биз башка улуттун өкүлү болгону менен кыргыз жараны катары кыргыз мамлекетин өнүктүрүүгө чогуу жоопкербиз. Владимир Григорьевич, разрешите передать трубку вашему сотруднику, пожалуйста. Жолдош министр саламатсызбы? Мен кайсы жерге барбайын, биринчи кыргыз тилинде сүйлөөгө аракет кылам. Кыргыз тилин сактап, аны мамлекеттик башкарууда колдонушубуз керек. Сөзүмдүн аягында биз көп улуттуу Кыргызстан калкы бир жакадан баш, бир женден кол чыгарып, ынтымакта болушубуз керек. Эгерде бизде ынтымак жок болсо, анда биз мамлекет катары өсүп өнү албайбыз.